суроолорду жазып койсок. Дагы бир маселе калып калыптыр. Сиз жана обучение боюнча каршы чыгып атасыз. Мына айтып койсоңуз, обучение государственных и муниципальных служащих. Что такое обучение? Кандай форматта алар өтөт? Неужели ушул обучениеге обязательно тендер өткөзүш керек? Ал жерде эмне чоң сумма каралабы? Болгону болбогондо эле бир сумма болсо керек эле. Могу жерде азыр союз муниципальных бар эле бизде атайын айыл өкмөттөр менен иштеген местный самоуправление. Алардын да сунуш келип атат. Обучение андай деле көп деле акча каражаты кетпейт экен. Бирок ошол эле учурда тендер өткөзүп, айлап обучение өткөзгөндүн ордуна биз бир жылдап өткөзө албай калабыз да. Мына ушул проблема көйгөй бар экен. Буну эмне үчүн кошуп койбойбуз, тендерден чыгарып койбойбуз? Это же обучение, это же не закуп, это ничего. Буга көз карашыңыз кандай? Бүгүнкү күндө обучениелер боюнча бизде тендер кандай алардыкын мен толук билбейт экенмин, бирок толугу менен жооп бердим. Азыр обучениеде эч кандай тендер өткөрүү деле маселеси болгон жок. Академия управлениеден өтүп атышат, анан окуу борборлорунан өтүп атат. Эгерде сырттан башка бир бизде өзүбүздүн мамлекет түзүп берген окуу жайлардан ошол инфраструктуранын алкагында обучение квалификацияны жогорулатып өтпөсө, мен ойлойм, анда эгер акча башка жакка кетип атса, тендер менен жол менен өткөнү жакшы го дейм да. Бүгүнкү күндө өзүбүздүн мамлекеттик саясаттык деңгээлде ошону жогорулатуу системасы. Ал сыртка деген маселе жок. Өзүбүздүн академия наук, же болбосо биздин өзүбүздүн жанагы учебный центрлер, мына мисалы МИФтин астында учебный центр бар. Местный самоуправление астында учебный центрлер бар. Алар кандай кылат? Аларга тендер кереги жок. Аларды алып койсок болот эле да. Биз ошол сунушту киргиздик эле. Байлык Тамыржаевич, директор департамента жооп берип койсоңуз. Бул маселе боюнча метод из одного источника дегенде каралган 10 пункт менен приобретение товаров, работ, услуг у конкретного лица, определенного нормативно-правовыми актами Кыргызской Республики, а также приобретение товаров, работ, услуг, поставка, выполнение и оказание которых может осуществляться исключительно государственным органам местного самоуправления в соответствии с их полномочиями или подведомственными и им государственным муниципальным учреждением или предприятием, юридическими лицами. Жөнөкөй сөз менен айтканда, госкадровый служба айыл өкмөттөрдө обучение кыла алат. Ооба. Башка министрликтер өзүнүн учебный центрине кыла алат. Тендер жок эле. Тендер жок өткөзүшүп атат бүгүн. Ооба, тендер жок. Себеби Кыргыз Республикасынын укуктук актылары менен бекитилген учурда тартиптөө ошондой. Анда стенограмма үчүн макул. Башка суроо жок. Рахмат.